Мээрим кандай? Жакшы да, өзүңүз кандайсыз? Иштер жакшыбы? Болот да, секиз. Чачтары саргайтып эле орустарга окшоп. Бизнес класс. Тиги такси кандай эми аял кишиге кыйын эмес? Жок го. Негизи кыйын, айдап эле жүрөсүң. Москвада кыргыздын кызы мынакей. Бизнес класста иштейт экен. Эми караң. 2000 бензинге кетип уже 7000. 1000 сом. Мойка менен суу жөнүнө кетет. 8000. Питание менен 9000. Күнүнө 9000 расход бар бизнесте. Өзүңдүн жаныңа иштеш үчүн күнүнө 9000 иштеп бүтүп анан кийин иштеш керек. Иштеп бүтүп туруп, анан иштеш керек ооба. Катуу бирокчу. Машинаңызды айтам да. Өтө чоң экен. Анан неге бизнес бул элит өтпөй калабы, Чоң. Жок, өтпөйт. Элит өтпөйт. Өз кыргызсыз, Ооба. Кыргызда сүйлөтпөйм. Я, мындай деп коет. Орус кызмын, кыргызча үйрөнүп алгам. Где-то 20 блок сразу жүгөп келип коем, анан секи иштеп берем. Аз түгөп калып, анан алып койдум. Бул сууларга канча расход кетет? Расходуңуз? Неме 5000 бар айына, 5. Экономда водитель 12 саатын издеп, в среднем 7-8 миң турат. Эми караң, 250 тем алайлы, в среднем. Азыр айында 2000ден турат. Уже 140 миң расход кетти. Ошондо канча 100 миң алат экен. Про штрафов молчу я. Таксиде көп расход айтпайт да. Эгерде официальный мындай жакшы жумушуң болсо, лучше официальный жумушуңду иштеген жакшы дейм да. Расходдор бар, башка бар. Чем таксиде иштегенден көрө беркте жыргап иштейсиң да. Бул таксимдардын машинасы кандай болот деп көрүп. Бул подушка ғой дополнительный. Чтобы Боюң жетпей калабы, Жок, жетет, просто жумшак. Ол айтат, аренда жаба албайт деп. Бирок андай аренда иштеш керек. Аренда Ичкендер сөзсүз чийип таштап кетсе керек, Жок, таштабагандар деле бар. Таштабагандар да барбы? Кайра экономдо иштеш керек. Андан кийин тест тапшырат, анан доступ ачылат. Орустар да айтат, кайрайсыңбы сен, кытайсыңбы, мангалсыңбы, моңголсуңбу. Текшереттен да тайны покупательдер сүрөткө тартып жөнөтөт. Ал сиздин формаңыз ушул бизнеске дал келет, Дал келет, ооба. Канча болгон? 80 миң. 80 миң чыга аласызбы? Экономдо алам. Мен иш болуп анча деле кызыкпайт элем. Блог тартам деген мындай интерес бар. Сизде канча телефон бар, 5 та. Неге? Мынада YouTube коем. Так, мына Яндекске. Анан? Мынаны 2-3 жыл мурун алгам, ичинде так контакттар бар, сүрөт бар. Лень сюда перевести, а мына болсо ломбардка кире берет, чыга берет. А мына болсо просто так помощник навигатора. Москвада таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопарктын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводительдерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводительдерди берет. Баса, путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Ассаламу алейкум бекендештер. Москвада кыргыздын кызы мынакей. Бизнес класста иштейт экен. Мээрим деген карындашыбыз экен да. Машинанын парковка кылып атканын карагылачы. Точно. Вообще мощно. Көрдүңүздөр? Мээрим кандай? Жакшы да, өзүңүз кандайсыз? Иштер жакшыбы? Болот да, секиз. Чачтары саргайтып эле орустарга окшоп. Бизнес класс. Азыр отуруп анда сүйлөшөлү, Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн биз дагы бир Москва шаарында ушул такси тармагында иштеп жүргөн карындашыбызга жолуктук, Мээрим аттуу. Мээрим кандайсың? Жакшы, өзүңүз? Денсаулыгың жакшыбы? Болот да, секиз. Каяктан болосуң негизи? Кыргызстандан. Кыргызстан каеринен? Ош. Оштун каеринен? Өзүнөн Төлөкөн. Төлөкөндөн болуп атасың,
Все. Москваga баштайсың? Таксиге чейин негизи канча жылдан бери Москвада иштеп жүрөсүң? Так, Москвага келгениме где-то 5 жыл болуп калды. Таксиде иштегениме 3 жыл болду. Биринчи келгенде эмне жумуш кыласың? Скафта иштечүмүн. Инструменттерди размещать. Отбор размещения. Кийин таксиге өтүп. Бул такси тармагына ким сага сунуштады же болбосо? Өзүң кызыктыңбы? Кызыктым. Биринчиден бул жерде график жок. Анан акча нормально тапса болот чем по сравнению с башка иштерге караганда. Контроль жок. Любой маалда иштепке чыгасың. Любой жерден заказ алып кетесиң. Биринчи чыкканда экономдон баштагансыңбы же сразу эле бизнес? Жок, экономдон баштагам. 2 жыл. Ой, көп машина мингем. Solaris, Polo, Rapid. Birini koyup birini tapşırıp kara, birini koyup birini tapşırıp keyin. Эми Комфорт плюс, комфорт, помимо этого у меня еще Jack есть, GSM. Вот да, иштеп калам, ачан рейтинг чыгып калам, да. Ошо эконом, комфорт плюс үчөөнү таңдабыз коем. Комфорт плюс тамыз койсо, жарым саат, 1 саат заказ түшпөй калат да. Жүрөгүм сыгылып кетет. Лучше иштеп неме отургандан көрө, экономияны тамыз коюм көрөт. Мынадайга майли бүкүтсө болот. Мынада кээде болот где-то 1 саат, жарым саат. Только центрге айнат этиш керек да. Буда цифркалар башкачараак, берки комфорт плюс менен эконом почти айырмасы жок да. Кээде экономдо коэффициент нормальный болуп калат. Пропустить нормальный заказдарды алып калса да болот. Эконом менен комфорт плюстун айырмасы жокпу ошондо? Жок, бар. Неме, мисалы үчүн мындай да, сиз азыр экономдо иштейсиз го таксиде. Мен экономдо иштейм. Мына айтайынбы, короче, экономдо водитель 12 сааттын ичинде в среднем 7-8 миң табат. 10 миң тапса да болот, 12 миң тапса да болот. Экономдо. Иштешине эртең менен көбүрөөк тыкса, коэффициент бийигирээк болот. Анан без пробканан дальний поездка караганда в среднем 7 миң, 8 миң болот. 10 миңден табат, 12 миңден табат. Күндө 10 миң таппайт да. Оны тапсаган болот. Мындай по месяцу айтайын, экономдо мен уже 3 жыл, 13 миң почти неме бар, поездкам бар. Водительдерде мисалы үчүн 250, 230, 240 неме акча с учетом Яндексом колунда турат. 300 иштегендер да бар. Олар иштесе, олар кто-то воин болот. Көбү иштейт, олар 300дөн. Караң, 250ден алайлы, в среднем. Азыр айында 2 миңден турат. Ол Solaris, Polo, Rapid, şu машиналар 2 миңден. Көбү 1,5 миңден чакырып коет, алдырышат. 2 миң, 1800, 2 миң ошо. 250 миң саат үчүн тапсын эле. Без выходных 12 саат эсептедим. 250 миң таза тапсыңарбы? Колунда турат, с учетом 12 сааттын ичинде тапса болот да, 250, 300, 200, в среднем 250. Без расходтон сыртка, расход менен. Жок, немеден Яндекс өзүнүкүн алып калды, колунда турат. Эми арендага бериш керек, 60 миң аренда кетет. Так, сколько хапет, жана 1,5 миң мен олордо иштеп турганда 1,5 жетет эле 12 саатка. 50 миң бензинге кетет. 30 миң таксистер көп, чай ичет. Караң, 50, 60, 30, уже 140 миң расход кетти. Ошондо канча? 100 миң алат экен. Про штрафов молчу я. Мисалы үчүн комфорт плюс штрафтарды кошпойсоңуз? Аргем 10 миң водительге зависит этет. Может 30 миң штраф калат, может немеге газон коюп коет, ар кыл болот. Мисалы азыр турсаңыз, азыр сиз 250 миң жакшы, ошо расходторун айттыңыз да, көпчүлүгү расходторун айтпайт да. Айтпайт ооба. 10 миң иштеп коймойт болду. Анан 2 миң немеге кетет, 10 миң иштесе, мисалы 2 миң расход, то есть арендага кетет, 2 миң бензинге кетет, 1000 сом жейт, 5 миң калат. Ошондо 12 сааттын ичинде кыйнап, кийин таксистердин белгилүү 12 саат иштеп отуруш. Мындай неме да. Расходу да бар, Расходу да бар. Көп айтпайт ошаны. Кыйынчылыктарын да айтып коюш керек. Айтып коюш керек. Күндө 10 миң иштесе да болот, катты 12 сааттанча, бирок кээде 8 миң, 7 миң сонун чыгып калат. Мисалы үчүн комфорт плюска неме кылсак, биз көп неме коллегалар менен обсуждаттабыз. 330, 340, 350, 400, по-моему, олар иштесегендер да бар. В среднем олар ойлоп атам, азыр 350 иштейт. Эле расходтор комфорт плюс. Көп неме кылсам, салсам 350, 330, ушундай 340 иштешет да. Расход, мисалы үчүн Camry 3 миң турат.
3000 кымбат турат го. 3000 эми комплектациясын карайт да. Эми Жактар среднем 3000 жактар 3000 берет. Эми среднем 3000 айта ала берели. 3,5 деп коербуз, 3000ге таппайсыз. Абатур 100 000 кетсин немеге. Хорошо. Райондага. Так, олар көбүрөөк ичет биз жарымдан. Так, 80 000 расходу бар. Бензинге 70-80 000. Мойкасы бар. Эми аяң 350 десе, уже 170 000 кетти уже расходу. Питаниясы бар. Олар деле экономно бириле тагат деп ойлойм. Туура. Туура. Согласенсизби? Конечно. Мени мына машинаңыз менен тааныштырбайсыз бизди. Машинаңыздын цвети кара экен. Хунчи H5 бизнеске өтөт. H9 бар, ол пример. Бул машинаңызды айтам да. Өтө чоң экен. Анан неге бизнес бул элит өтпөй калабы, Чоң. Жок, өтпөйт. Элитке өтпөйт. Зикр бар, кытайский элитке өтөт. Майбах бар. Өтпөйт. Бизнес только. Ну ладно. Ичин көрсөтпөйсүздөр. Айымдардын машинасы кандай болот деп көрүп коелу. Бул подушка ғой дополнительный. Да, чтобы бийик. Боюңуз жетпей калабы, Жок, жетет, просто жумшак. да? Жакшы экен бул. Пассажирлерге отуруп. Бизнесте всегда опущенный болуш керек, подлокотник. Андай болуш керек, да? Эгер көтөрсөм ошого замечание келет. Замечание келет ошол. Дайыма психолог. Күндө мындай суулардан канча сатып аласыз? Мен просто азыр ультима сатып алат элем. Немеден Мосфильмскийден түгөп калып ушуну Ультима деген ал суу, а? Суу, ооба. Кийин көрсөтөм, где-то 20 блок сразу үйгө келип коем, анан секин ишетерим. Азыр түгөп калып, аман алып койдум. Бул сууларга канча расход кетет? Расходуңуз? Неме 5 000 бар айына, 5. Айына 5 000, 5-6 000. Бул сууну чыккан пассажир эле ичеби же? Жок, көп деле ичпейт. Ичкендер да бар, ичкендер да бар. Ичкендер сөзсүз чийип таштап кетсе керек, а? Жок, таштабагандар деле бар. Таштабагандар да барбы? Точно. Мен азыр мен өзүм деле ар дайым айтып келем, мисалы үчүн таксиде көп расходун айтпайт да. Эгерде официальный мындай жакшы жумушуң болсо, лучше официальный жумушуңду иштеген жакшы дейм да. Расходдор бар, башка бар. Чем таксиде иштегенден көрө беректе жыргап иштейсиң да. Бул таксиде да чыдаганга чыдайт да. Сиз свободный график деген менен бирок туруп иштеш керек да, ошо свободный. Иштеш керек, ооба. Иштебей. Даже арендасын жабылбай. Арендасын айтат, аренда жаба албайт деп. Бирок андайча аренда иштеш керек да, аренда иштей албайт да. Ну ладно, давайте, поехали. Немечи, бизнес-класс тууралуу кантип алып калдыңыз? Так, эми бизнесте давайте биринчи расходун айтайлы, бизнесте 5 000 аренда. Ооба. 2 000 неме? Бензин. 7 000. 2 000 жетеби? Ооба, жетет. Мен 2 000 күнүнө беймарал жетет. Объем канчасын машинаңыз? Так, 2-3 болсо, 2-2. Ну, ошондой такой. Эми караң. 2 000. Так, 2 000 бензинге кетет, уже 7 000. 1000 сом. Мойка менен суу жөнүнө кетет. 8 000. Питание менен 9 000. Күнүнө 9 000 расход бар бизнесте. Өзүңүн жаныңа иштеш үчүн күнүнө 9 000 иштеп бүтүп анан кийин иштеш керек. Иштеп бүтүп туруп, анан иштеш керек, ооба. Эми көп айтат, бизнеске кызыгат көбүчө, так что мындай да. Пятница, суббота, воскресенье 20 көп чыгарса болот. Эми 25 та көп чыгарат. Эми неме коэффициент эми көбүнчө ошо коэффициент жакшы, анан иш жакшы. Пятница, суббота, воскресенье. О, бардыгына рахмат. Анан понедельник, вторник, эми печенье да, олар деле. Так, бизнесте в среднем 15, 17, 20 000 с трудом чыгарат. Эгерде иш болбоду дегенде 12, 13 болот. Анан көп биякта ойдот, биякта неме да. 13, 12, 13 болсо анда өзүңүздүн жаныңызга 2 000, 3 000 калып кеткен да. Ооба, расходу бар да. Бирок иштеш керек. Эми күнүнө көп 20 000 күнүнө иштебейт да. Мисалы бир күн иштесе, экинчи күнү по-любому уктайт деп чыгат, чарчап калат. Экинчи күнү 15, 13 ушундай чыгат. Эми иштегендер да бар. 20 000 ден иштегендер да бар. Сиз 20 000 десеңиз элдер кызыгып кетип анан эртеге 20 000 иштесе болот, с трудом. 13, 14 саатта. Сиз айткандай бир күн 20 000 иштесе, анда эртеси күнү чарчап калат. Ооба, эми чарчап калат, просто иште чыгат, просто желаниясы. Анан
в среднем ошо 20га такашта эле бул с трудом, да? В среднем 15, 17, 13 ушундай иштейт бизнесте. Таза өзүнө 4000-5000 болот экен да. Жакшы иштесең. Ооба. Ондо Бирок ондай эмес, биякта чиби бар. ал жагы да бар, Ооба, чиби бар. Анан көп бизнес деп неме кылат, бирок тайный покупатель бар. Өтө биякта неме контроль күчтүү. Анан рейтинг, мисалы үчүн 2-3 адам одновременно койсо, мисалы үчүн бир адам 2-ни койсо, сразу 5 балл түшөт. Көтөрүш өтө кыйын, сразу неме. Кулдап койсо, ол кайра экономдо иштеш керек. Андан кийин тест тапшырат, анан доступ ачылат. Анан тайный покупательдер бар, формаларды текшерет, полный. Burada da эле бар, эми иштеген чыдап иштеш керек да. Так что экзаменден өзүңүз өттүңүз? ооба. Жакшы эле. Ооба. Биринчи 2 ай өтпөй жүргөм, эмнеге дебейсизби, неме, картаны айтып коет. Картаны айтпаш керек экен. 1-2 ай анан Картаңыз несе? короче, оператор соо берет, неме, сдача этпей калса, мен картамы которуп кой же, картасына которуп коем деп айтат элем. 1-2 ай өтпөй калгам. Ал жерде 2 эле папка коет. 1 айдын ичинде азыр 2 папка. Азыр билбем, өзгөртүп койгон. Сдача картасына которуп коюш керек ошону. Айтпаш керек ошону, это конфиденциальность. Айтыш керек, типа, эгерде сдачам жок болсо, пассажирден акчаны албайм деп айтыш керек. Типа, если пассажир готов подождать, заеду на мойку или заправку, типа, ошондой айтыш керек. Олар да айтат, анан оператор суроо берет, суроолорду по адрес коду, по стандарту поездка, ошолорду болмай айтат, анан ачылат. Бул машинаны айтып бербейсизби, эмне, арендага айдайсызбы же? Жок, бүкүп. Айранда 5000 кирет, мен Машинанын маркасы кандай? Хунчи H5. Кытайский машина, Кытайский. Мен сыртынан чоң көрүнөт экен, Мен буну элип ойлоптум. Жок, арсиваты бар, примерге өтөт, бул бизнес анан неме. Көп пассажир деле ошо мактайт, неме, Мерседеске караганда объем чоңураак, аркасы. Кеңди да. Негизи ушул бизнестин немелерин айтып коесузбу, мындай эрежелерин кандай болуш керек? Мисалы үчүн экономдо баары бир шорт жасап жүрсөң эле боло берет го, мисалы үчүн. Всегда дресс-код болуш керек. Эгерде мына носки аппак болуп калса дагы, Кара болуш керек. носки кара болуш керек. Анан всегда по дресс-коду текшерет да, тайный покупательдер сүрөткө тартып жөнөтөт. Азыр сиздин формаңыз ушул бизнеске дал келет, Дал келет, ооба. Анан немесичи? Машинанын ичиндеги эрежелери, мисалы, клиент чыкканда сүйлөш керекпи, сүйлөбөш керекпи, кандай? Эшикти ачыш керек. Сөзсүз, Кээбирлер айтат, сама открой деп. комментарийде. Мен только кыздарга ачам, эркектерге ачпайм. Наоборот, урушат. Ачсабы? Ачса урушат, ооба. Замечание кылбайбы? Замечание кылбайт, көбү уялат да, девушка садитесь депчи. Кыздарга ачам, эркектерге Кыздарга ачсаңыз, кыздар антпайбы, ачпай эле кой дебейби? Дейт, ооба, сами сядин деп айтышат. Ачпай койсоңуз, Неме, тайный покупатель эгер ачпай койсом, замечание кетет, кайра тест тапшырыш керек. Кылдап калат. кандай кызык түгөндөр өтөт менен таксиде? Сиз чачыңызды сапсары кылып алсаңыз, орусча. Мен полный өрсөшөм. Айрыкча, буда неме, кыргыздар, өзбектер, казактар аз чыгат да, чыгат, чыккандар деле болгон. Угуп кетип, неме дейт, короче. Күнүнө өзбектер чыгып айтат. 20 000, 30 000ден топады деп. Натура айтат да, мен түшүнбөйт анан. Мурун эконом комфорту көп чыгат да. Оларды угуп, мен түшүнбөйт деди, мен түшүнбөйт экенмин оларды. Эми мен жөнүндө деле сүйлөйт эм, өздөрүнүн жөнүндөн, өздөрүнүн тилинде ответ кайтарып койсом. Сүйүнүп кетсе, чочуп кетсе, ойлойт да, эмне деп койдум мен биринчи дейт да. Орустар да айтат, корейсиңби сен, кытайсыңбы, мангалсыңбы, моңголсуңбу, короче. Окшобойсуң дейт, откуда за Кыргызстан десем, окшобойсуң дейт. Өз кыргызсыз, Ооба. Кыргызда сүйлөп атпайм. Мындай деп коет, орус кызмын, кыргызча үйрөнүп алгам. Жакшы экен, сонун. Главное, иштеш керек да. Чарчабайдасызбы анан иштеп? Жок. Привыкла, надо же работать. Күндө канча иштейсиз? Менде график жок, 10-12 саат. А так что график жок. Кааласам ночь иштейм, кааласам день иштейм. Разница жок. Тиги такси кандай, эми аял кишиге кыйын эмеспи? Жок. Негизи кыйын, айдап эле жүрөсүң. Мен не думаю. Жолдо ДТП болуп. Моло жарыктар да бар, главное внимательно болуш керек ошо. Негизи
аял кишилер эми көп эмес го эми таксиде. Клиенттер келгенде сиздин аял киши экениңизди билип туруп, реакциялар кандай болот? Көбү удивлет этет. Девушка пришла деп нема айтат. Көбү олар неме кызык болот, айтат. Редко попадаются девушки, много, редко попадается, да, айтат. Кыз бала болсоңуз мындай көбүнчө мындай сүйүнтүп чийип эле берип койсо керек, көбү эле. Көбүнчө. Эми пассажирге карайт да, смотря какой пассажир попадется. Эң көп азыр бизнес класста Нурия деген карындашым да иштеп жүргөн да. Ал эң көп алган чийим биринтип алганда 100 000 деген да. Сиздики канча болгон? 80 000. 80 000 чийип алгансызбы? Экономда алгам. Экономда иштеп туруппу? 80 000 алгам. Кадимки деле пассажир 80 000 чейип кеткен. 80 000. Ну как это было? Кандай болгон бул? Ой, историясы көп. Бизнесте деле Айтып бериңиз да. просто 80 000 чийип жасап кеткен. Эркек кишиби, аял кишиби? Эркек киши, мен көп жүргөнмүн, бул жака барган, ошо иштер менен жүргөн. Смотря какой пассажир попадется. Анан бизнесте деле чийип жашайт. Көбүнчө 1000, 2000ден. Анан 5000 ташагандар деле болот. Ошол 80 000 ташаганда бир күн сиз менен кечке жүргөнсүзбү? Мен кечке чыккан. Мен шедри пассажир экен сап кеткен. Сиз ойлогонсузда бир 10 000 берет деп, Ооба. же 5 000 берет деп мындай. Бала. 80 000 таштаганда кандай? Нормальный реакция. Опа! Жок, мындай кандай десем эми, может баягы кээ бир адамдар бар го, честный адамдарчы. Адашып албадыңызбы деп серьезно. Жок, мен албайм деген, мен седрекин. Албайм дегенсиз өзүңүз, биринчи. Эми мага неудобно болгон, по-любому ала берет деген. Аркы адамдар бар го. А так что мына бизнесте 5000ден, 1000ден ошо. Мен элестетим боюнча, шотубуз билайса, 7-8 жолу 5000ден алганмын. Так что 1000, 2000. По таксометру каждый день есть 500, 700, 300 сындай бар. Жакшы экен анда. Өзүңүз кандай турмушка чыккансызбы же бойдоксузбу? Чыга элек. Просто азыр рано иштеш керек. Мага машинаны жабыш керек. Кийин пока что азыр эмес. Өзүңүздүн ушундай карактериңиз ушундайбы, мындай тез адамдар менен сүйлөшүп кетесизби? Азыр мен биринчи жолу жолуктум Мээрим карындашыбыз менен. Келгенде эле 10 жылдан бери тааныш акесинде эле жакшы сразу тил табышып кеткенсиз да өзүңүз, Ооба. Кээ бир адамдар тартынып, сүйлөй албай, неме го? Тарс сүйлөш керек да, мындай. Тартынбаш керек. Сиз пассажирлериңизди дагы сүйүнтөт экенсиз анда, сүйлөпчү? Ооба. Пассажирлер эми өздөрү сүйлөсө, по стандарттан биз сүйлөшүп керек. Общительный экенсиз да? Өздөрү айтат, мен разговорду неме кылсын сүйлөшүп калмагам. Ошон бар болуңуз анда, аман болуңуз. Ченден соң. Рахмат. Аман эсен жакшы жүрүңүз. Дытып болбой, Рахмат. бүтүп алыңыз. Анан бул кыздын Instagram баракчасы ушул жерге жазылып коебуз. Кат алыңыздар. Жакшы ниеттери бар экен. Мен дагы ушул блог тартып, Instagram иштетип, Кудай буйрса, эми баштап аткан да, колдон келсе, Instagram каналына кирип, жазылып, палеш көрүп коюңуздар. Ошол Instagram баракчасы турат. Блогер болайын деп чечтиңизби? Суроо унутуп калыптым. Көп адамдар кызыга тартпайсыңбы блог депчи, анан мен иш буй болуп анча деле кызыкпайт элем. Азыр эми просто кандай десем, блог тартам деген мындай интерес бар. Интерес бар, Ооба. Эми секин тарта бериш керек. Аракет кылыңыз, бар болуңуз. Сиз жакшы мындай сөздү мындай тез сүйлөп, мындай жүрөктөгү сөздү айтат экенсиз да, мисалы үчүн как анес да. Биз азыр камеранын сырткары эле сүйлөшкөндө кудум эле ушундай болдуңуз. Мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, камерага бөлөк болуп, камера жанганда бөлөкчө болуп, баягы назик болуп, аны эмесе депчи. Сиздики как анес, тарс экен да. Айни покупательдер бир айда канча болчу? Аркы, пешнеге карайт. Пешенеңиз. Бир жумада 3 жолу түшкөндөр бар, бир айда 1 жолу түшкөндөр бар. Олар ошо машинаның таза экенин карайт, без наклейка, зарядканы карайт, сууну карайт, вождение манераны карайт. Ошо андан тартып жөнөтүшөт. Манера кандай болуш керек? Плавный. Мен вождениени карасам, манера сүйлөбөш керек. Эгер пассажир сүйлөсө, сүйлөш керек. А так что сүйлөбөш. Суроо бербесе сүйлөбөшүңүз керек, Требованиясы да көп экен да. Требование өтө көп. Айни покупатель түшкөнүн негизи билесизби? Ооба, неме келет, отчет келет. Өттүң, өтпөдүң деп келет. Ал
незаметно тартып атат. Незаметно. Айтпайды. Секен тартып туруп жөнөтүп жүрөт. Видео регистраторыңыз барбы жокпу? Видео регистраторыңыз. Жок. Жокпу, Сөз коюп алышыңыз керек экен да. Коюш керек о. Сизде канча телефон бар, 5 Неге? керек. Унада YouTube коем. Так, унда Яндекске. Анан? Мынаны 2-3 жыл мурун алгам, ичинде так контакттар бар, сүрөт бар. Лень сюда перевести, а мына болсо ломбардка кире берет, чыга берет. А мына болсо просто так помощник навигатора. Ну, 5 телефон иштейсизби? ооба. Ар бирин зарядтап турасызбы ошондо, сөзсүз. Ооба. Зарядтап турус керек Мынча да. башкача. Ну, зарядниктериңиз жаман соолду. Любой телефонго зарядник болуш керекпи же iPhone менен Type-C? iPhone Type-C, Android. Tamam, кичинекей, мынча. Мощно. Так, ошол главное иштеш керек. Мисалы үчүн комментарийга жазган адамдарга болуп калышы мүмкүн. Эмне андай кыз бала деген уялчак болуш керек депчи, жок туугандар. Бул жакшы нерсе да, общительный болуш керек, тарс сүйлөш керек да. Ушул мүнөзүңүз мага жакты. Ушундай болуп жүрө бериңиз ар дайым. Эч качан жасалма болбош керек. Рахмат. Как эмес, накта болуш керек. Накта. Бар болуңуз, аман болуңуз.